Атым Шералиева Альбина Бакировна. Актала районунун Кош Төбө айылында туулуп өскөм. Бул боз үйдүн оң жагы эпчи жак деп коет. Аялга тиешелүү буюмдар коюлат бул жакта. Оң жагы эмес, сол жагы, төр жак. Сол жагы. Сол жагында. Эң эле биринчи ушул үйдүн кутун алып жүргөн супара. Супарада ортосунда камыр туруш керек да. Бул камыр куттун белгиси. Ушул кийинки учурда биз ушуну колдонбой калып камыр турушту. Кутту качырдык, кут учуп кетти. Азыр бардык ошо кыргыз элге, ошо бардык эжелерге, сиңдилерге, энелерге айтат элем. Ошо супараны кайрадан колдонсок, кыргызыбыздын кутун кайрадан кондуруп алсак айтат элем. Эң үйдүн ошо супарага камыр жасалат, ошо супаранын түбүндө камыр туруш керек. Кийинки учурда камырды ошол супараны пайдаланбай калдык. Ошол камырдын турушу бул кут да, кутту качырбайдык, эч ким колдонбой калды. Эжелериме, сиңдилерге, жеңелерге, энелерге кайрылар элем ошо супараны кайрадан пайдалансак деп. Сиз өзүңүздөр колдоносуздар да? Өзүм колдоном, супара колдоном өзүм. Азыр супара десе мында көбүнчө жаш келиндер, кыздарчы. Супара десе тиги этнокомплекс десе ресторан элестетет. Супаранын ичинде ундун ичинде ошол камыр ачып кетпеш үчүн кичинекей камыр туруш керек да, дайыма ар дайым туруш керек. Бул кут кайра куттун немеси да, белгиси. Ошол азыр супара пайдаланбай калып, кутту качырдык. Кут жок, ар бир үйдө азыр жанагы химикаттан жасалган дрож баарыбыз мес иштебейт. Ошол камыр туруш пайдаланса, өзүбүздүн ден соолугубузга аябай пайдалуу. Сиз өзүңүз ушул kesке чейин ошондой пайдаланасызбы? Мен азыр ошол супарам бар үйдө, кайненем тигип берген супарам бар. Ошол супара пайдаланам. Бuyakta Боюнча бул жаргылчак. Жаргылчак боюнча бул жаргылчакка буудай, ошо арпадан талкан жасаганга таруу, ошо тартчубуз да. Мен атамдын үйүндө бар мындай чоң. Булар эми азыр эстелик катары эле, тарыхый буюм катары эле калып калды да көбүнчө жерде. Муну колдонгон киши жок, жаргылчакты эле. Туура деп эсептейм, ушундай боз үй тигип, ушуларды алып чыгып, укум тукумубузду ұрпактарыбызга үйрөтүп таштап, уламдан күндөн күнгө кыргыздын улуттук каада салттын, үрп адаттын, салт санаасын биз жоготуп албай, кыргыз деген атты сактап калыш үчүн ушинтип эле анда бир жылына бир жолу же жылына 2 эле жолу эмес, ушул аялдардын мектеби чыгып атпайбы? Ошого эле ошо каада салтыбызды урпактарыбызга үйрөтүп кеткенге менден да кыйын билген энелерибиз бар да, ошолордон дагы сабак алсак деп ойлойм да, ошо атайын бир сабактар болсо деп. Кол өнөрчүлүгүңүз барбы өзүңүздүн? Өнөрчүлүгүм бар. Эмнелер жасайсыз? Мен өзүм бала кезимден эле сайма сайчумун, конкурстарга биринчи орун алып жүрчүмүн. Өзүмдүн апам, энем, чоң энем, турмушка чыкканда кайненем, азыркыга чейин төшөктөрдү тигиз, азыркы заманбап журкан төшөктөрдү тигиз, төшөк каптап, төшөк. Мына көчөгүндөн бери өтүп атпайбы дүйнөлүк? Мен билген эмесмин. Фестивалдардын Жок, мен эч уккан эмесмин. Укпай эле келгенсиз. Көрүүчү болуп эле. Жок, мен жөн эле жумуш менен келгем, анан келип атам. Мурунтан уксаңыз балким катышмаксыз бир жагына. Катышмакмын, мен кызыгып ушу катышсам деп жүргөм. Мен бул себепкер да, себеп болуп келип калдым. Чийчирмачы, апам өзү чийчирмачу. Азыр деле сырдак шырычумун, ала кийиş жасачубуз, айылда эле өскөм. Аяк кап, чыны кап, бүт эле. Могу жыгач идиштери боюнча айтсаңыз азыр. Жыгач идиштери боюнча мына чыны кичинекей кымыз болгончу. Мунун Колдонбой аяк. Азыр колдонбойт. Бөөкөр деген болчу, бөөкөр, кымыз куюлуп бөөкөргөчү. Бул ошо саба кымыз куюп бышкан бул саба, бул бөөкөр сыяктуу болуп, атайын эмеге эле көргөзмөгө эле тийилген окшойт да. Ичинде көөлө чыны салган, чыны кап, аяк чоңураак болот да. Бүт эле жыгачтан жасалган буюмдар көп. Илгеркиде могу супараны дагы бир жакшылап айтып коюңузчу, муну азыркы жаштарга, жаш келиндерге, жаш кыздарга супараны чын эле билбей калышты да. Бул илгерки баягы салт сана, каада салт боюнча терисинен жасаш керек. Эчкин териси бышык болот.
Бул үйдүн куту деп эсептелип атат да. Ошол ушул ичиндеги камыр үйдүн куту деп эсептелинет экен да. Ичинде бул жерде кичинекей камыр туруш керек да, ундун арасындачы. Өчүрөбүз. Кийин мунун эмесин жана арузат аялдар болмоор эмеспи? Ошол форум өткөн. Ошол форум өтүп, ошондо ушу супараны ушундай кылып эме түшкөн да. Не, ушу түшүндүрүп бергилечи, супара эмнени түшүнөрүз, бул эмне бүт баарын айтам ушуну супара. Ушу бир нерсе супаранын ичинде бир нерсе жетишпейт дегенден ошондо биз ушу мен өзүбүздүн када салтыбызды унутуп баратканыбыз да, ошондон ошол айтыптыр да орус. Ушул жерде бир камыр туруш керек эле го, камыр жок, ушундай эле коюп коюптур да. Көрдүңүзбү? Ал каяктан билип алды? Бул жерге ошо билет экен да, ал деген, ал билет экен, ал орустар. Ошол толтура боз үй тигилген Оштоо көлдөчү, ошондо ушул жерде бир боз үйдө супара бардыгын бар экен, бирок камыр жок экен да. Бул унутканыбыздын себеби да. Унутканыбыз. Ошол биздин кутубуз. Кут да, бул кут. Мындайча айтканда кутту учурдук. Кутту учурдук, кутту кетирдик. Нан жок болсо, нан болсо ырда болот дейт го, нан жок болсо башка тамак, нан жок болсо кушпайт го дасторкондун үстүндө. Анан камыры болсо любой ала коюп туруп эле, аралаштырып эле ачта болсун да. Өзүңдө болуш керек да, бул аялдын эң керектүү, аялга эң тиешелүү, эң маанилүү оокат да. Мейли чыны сынат ал. Бул сынбайт, көгөрбөйт. Дөөлөттүн тор айгыр болгон. Азыр Дөөлөттүү кутту учурдук да биз. муну жана химикат дрожторго алмаштырып атат. Алмаштырыш керек, айтыш керек. Биз ушуну алмаштырып койдук дейм эмеге, дрожторго. Жок, эми ошол кайра кайтып барышыбыз керек дегенди айтып атасыз. Мен кайра кайтып барышыбыз керек деп атам. Кайра ушул камыр турушка кайтып барышыбыз керек. Мен ушул азыр терип ала алмай калды да, айылдардачы тери өтпөй калды, ырк тийишет териничи. Мен убактым жок, анан колум жок да. Азыр апам көзү тирүү, 74 апамчы. Апам ондай кылалы, мондай эгер териштеткен эмен болсо, мен ушуну кайра коостоп, мен чыгармак ушундай мен колдой турган, мага поддержка бере турган эме жок да. Болбосо нарында көп толтура. Спонсор керек дейсиз да. Спонсор керек. Аны да иштетип, аны да устара менен өзүнчө бир кишиге алдырасың, эч эме кылбайчы. Билем да, ата-энемден. Экинчи болуп турган. Бирок кайсын алдың? Эч ким терс. Саваны көбүнчөсү торпоктукунан чоң саваны көтүрсөңүз, мен байкемдин сава жаза ыштар басып чыгат. Азыр бирок эчкиникине эмес, сөгүн өзү алат, өзү ыйлайт, өзү тигет, анан чана чыгат, анан улам 2 күндө бир алмаштырып Tersinden salsa böyle. Geçe başlar.